технология өнүгүп, аны менен катар улам жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Бүгүн интернет аркылуу акча табуунун бир нече жолу бар. Алардын ичинен көпчүлүккө кеңири тараганы YouTube сайтына видео жүктөп, андан каражат табуу. Биздин бул жолку коногубуз кыргыз жергесиндеги YouTube видео порталынын алтын баскычына ээ болгон алгачкы кыргыз жигити Курман Жолдошов. Каарман туурабы? Туулган жери Жалал Абад облусу, Базар Коргон району, Ленин айылы. Туулган жылы күнү 1981 жыл 8 октябрь. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Учурда жеке ишкер, ютубер. Каарманыбыз технология дүйнөсүнө жасалган алгачкы кадамдары деп окуучулук кезиндеги компьютердик оюндарга кызыккан кезин эстейт. Мен негизи эле лицейде окугам Жалал Абадтачы. Лицейде башында кандай десем, баргым келген эмес. Айылда жакшы эле жүргөнбүз да. Анан түрктөр келиптир, лицей куруптур. Анан аяка алат экен, эң жакшы студенттерди алат экен, окуучуларды. Барасыңбы деп эме сураган да. Апамдар, атамдар сураганда мен барбайм дегем да. Бирок биздин соседний айылда жаңы школа курулган болчу, ал маалда 386 деген эмелер, жаңы компьютерлер бар эле, черно-белый, Паскаль, чоң флоппи дисктер менен. Ошолорду барып иштеткени кызыгат элек. Анан кийин айтышты, что лицейде уже белый такой чоң современный компьютерлер келиптир депчи. Сонун оюндар бар экен дегенде. Хорошо деп анан барганбыз лицейгечи. Ошондо эле мындай башталган мен, то есть лицейге өтүшүм, окушум, дальше кетишим негизи эле компьютерлерге кызыгып эметим да. Бирок мен программист эмесмин, мындай чисто программист эмесмин, бирок техникага кызыкканым ошол маалдарда башталган да. Негизи компьютерге эле кызыгып жүрүп, ошо баягы компьютерный игры, дендилер бар эле ал маалда. Ошолорду эле ойноп жүрчү элек. Кийин Түркияга окууга өткөм да. Анан Түркиядан уже интернет кафелердин популярности ошол убактарда башталганда 2000-жылдары. Бүт эле стипендиям менен барып ушу интернет кафеге эле жок кылчу элем да, тамак жебейт элем, бирок барып интернет кафеде түнөчү элем да, ошондой. Бирок оюн ойнойт элек, конечно, интернет кафеде. Бирок андан да башка күндө интернет кафеге барып биз сайт жасаганды үйрөнөт элек да, өзүбүзчө кызыгып. Ал маалда PowerPoint менен презентация жасап кызыгып жүрөт элек. Кийин Mainnet деген эмелер бар эле. Yahoo'нун бекер онлайн сайт жасай турган эмелери бар эле. Ошолор менен күндө барат элек, күндө жаңы сайт создавать этип, пароль эмелерин установка кылып, эртеси күн кайра эле унутуп, кайрадан башынан сайт жасап, ушинтип интернетке ошондо Түркияда кызыгып баштаганбыз да. Үйдө деле ал маалда студент болчук, интернет жок болчу. Ошентип Жолдошов үй бүлө курган соң көбүрөөк каражат табуу максатын көздөп сайт жасоо менен алектене баштайт. Ал убагында өзү жасаган 100гө жакын сайты бар болгонун жана ал аркылуу түшкөн каражат негизги жумушунда алган айлыгынан да көп болуп кеткенин айтат. Кийин анан акча табуу деген, өз алдынча иш баштоо деген качан болду? Бул мен Түркиядан кийин Москвага бардым. Москвадан Кытайга бардым. Иштеп жүрдүм да, чоң компаниялардачы, мындай финансист сыяктуу, экспорт менеджер сыяктуу, управляющий болуп иштеп жүрдүм. Айлыктар жакшы эле болчу. Кийин Москвага барып, анан кийин үйлөнгөндөн кийин, анан кийин уже балалуу болуп, анан уже баягы финансовый положенияны эсептей баштадым да үйдөчү. То есть ал маалда мен өзүм бар, аялым бар, балам бар, еще балалуу болосуң, анан еще Кыргызстанга акча саласың үйдөгүлөргөчү. Ошентип эсептеп отуруп карасаң, мен мындай нормальный машина ала албайт экенсиң да. Нормальный квартира ала албайсың. Ипотекага аласың, бирок 30-40 жылга аны ипотека төлөп бүткөндө өзүң уже карып калган болосуң да, мисалычы. То есть анан кийин ошону издеништер баштады да, өз алдымча эмне алсам болот депчи. Анан ошол убакка чейин итегиле баягы сайттарды жасап жүргөм. Анан Москвада фирмаларга сайттарды жасап берчү элем да, мындай эле кээдечи. Кийин анан уже ошону уже акчага жасай баштадым. Анан кийин мындай уже кандай десем, акча генерировать этиштин жолун издей баштадым да. Издеп, бирок билген эле темаларым экен, мен баягы акча жагын, монетка жагын карабай эле жүргөн экенмин да. Анан кийин уже орус балдардын сайттарын карап, алар кантип акча табышат, то есть буну пассивный доход деп коет. Как бы сидишь на диване, а деньги идут дегендейчи. Ошону издей баштадым да, анан кийин издеп, көрсө монетка жандырса болот экен, көрсө Google менен иштесе болот экен, партнерка катарычы. Көрсө целенаправленно Google'дун реклама кое турган площадкаларды жасаса болот экен деп, анан тематика издештире баштагам. Издеп, финансовый темада, медицинский темада эмелер табасың да, бош темалар табасың. Российский рынок иштеп жүргөн башында сайттар мененчи. 100дөй сайтым бар эле ошентипчи.
Аларды управлять этип, ошол эле Google менен ошол маалда эле Google'дун рекламасын коюп, партнерство кылып, ошентип мындай уже параллельно акча таба баштагам да. Мен уже ал маалда основной айлыгыман дагы көп болуп кеткен да, бул пассивный доходчу. Кийинчерээк сайт жасоодон киреше түшпөй калганда каарманыбыз YouTube видео порталындагы каналын иштетүүгө өтөт. 2014 кризис болду Россияда. Ага чейин деле 2 кризис болду. Эми мен бу фирмада иштеп жүргөн үчүн билинет да бизгечи, байкалат. Анан ошондо рубльдун баасы 2 эсе көтөрүлүп кетти да, 30дан почти 60ка чыгып кеткенде российский рынок рекламы встал да, токтоп калды да ошондочу. Элдер мурда $1 30 доллар менен сатып алчу эле рекламаны. $1 30 болсо эртеси күнү эле уже 60 болуп калды. Эч ким реклама бербей калды, кризис башталды. Биздин ошол доход алып келип аткан сайттарыбыз алып келбей калды да. Анан уже башка эми издей баштадык параллельно. Издеп карасак, мындай эми англоязычный сайттар аркылуу Америкага чыгыш бир аз кыйын болду. Себеби ал жак уже забитый да. Анан YouTube аркылуу тема таап чыгып кеттик да. Да. То есть лазейка таап YouTube аркылуу чыгып кеттик. Курман Жолдошовду YouTube'дун алтын баскычын алган алгачкы кыргыз жигити деп билебиз. Ал мындай ийгиликке балдарга арналган өздүк видеолорду жүктөө аркылуу жеткенин айтат. Аны мен башында эле алып койгом, негизи 1 жылга жетпей элечи. Мен 2015 башында активно иштеп баштадым YouTube менен. Ага чейин Кыргызстандын немесинде каналдар бар эле. Негизи бул эме кандай десем дилемма. Сайттарда дагы бар да, сен либо авторский канал жасайсың, или не авторский канал жасайсың да. Анан мен андай нерсени уже мурда сайттар менен жасап жүргөн үчүн уже бир аз жадап калгам да, не авторский контенттенчи. Аны отуруп мындай өз алдымча жасап, авторский канал жасап, анан уже ал жарылып, ушу башында эле жетип калгам да ал эмегечи. Жакында эле мен биринчи ошо бир учениким бар, Алмаз Темирбаев деген. Ошол алды бир каналына. То есть уже экинчи кнопка келди да. Ошондой эле ал бул иштин кумарын көкбөрү оюну менен салыштырат. Бизде эми көп болгон үчүн, конкуренция өтө чоң болгон үчүн кээде биз бир ай, 2 айлап жок болуп кетебиз да, телефондор өчөт, өтө катуу иштейбиз да, себеби бир кызып кеткенде көкбөрдөн да кызып болуп кетет да биздикичи. Конкуренттер бастырат, биз бастырабыз, мындай просмотрлар учап баштайт да. И сезонго туура келип калса, мисалы кеттиң да. Курман Жолдошовдун баамында кыргыз аудиториясы күлкү, шакаба, маанайшат видеолорду көрүүгө басым жасашат. Бизде негизи байкашым боюнча бандай кандай десем, адам аз негизичи. Бизде адам аз болгон үчүн көп деле нерсе айта албайсың да, рынок мындай чоң эмес, 50 миллион, 100 миллион киши жок да бул жердечи. Бирок в целом преобладает тот контент, который көбүнчө прикол, комедия, развлечение. YouTube видео порталына жүктөлгөн видеону миллиондогон адам көрүп, андан каражат түшүш үчүн видеонун кайсы тилде экени, андагы сүрөт, ал тургай колдонулган түстөр да маанилүү фактор катары саналат. Кененирээк тажрыйбалуу ютубер кеңеш берет. Миллион просмотр алыш үчүн биринчи туура теманы тандаш керек. Кыргызстанда мисалы миллион просмотр алыш кыйыныраак. Чоңураак эмени алса, аудиторияны, нишаны алса, анда уже оңоюраак. То есть биринчиси тема, экинчиси туура оптимизация видеонун. То есть бул картина болот, видеонун названиясы, описаниясы. Узунураак видео жасаш керек азыркы учурдачы. Азыр YouTube именно адам канчалык көп көрсө, видеону ошончолук жакшы видео экен деп эсептеп атат да. Ошого видеонун минутасын узунураак жасаш керек да. Негизи мурда ошол завязка деп коелу. Бул кинолордо дагы болот. Кинонун башында интересный бир окуя болсо, уже кызыгып каласың да киного. Там жакшы бир душман чыгып калабы, же бир жакын бирөөсүн куткарыш керек болуп калабы. То есть интересный теманы, завязканы башында бериш керек да. Негизи 15 секунд деп айтышат. Мурда айтышчу эле да. По исследованиям ошондой болчу. Азыр уже ал 4 секундка чейин түштү деп атышат да. Себеби контент ошончо көп YouTube'дачы. Анан көбү азыр мисалы видео жасаганда башына эме коюп коюшат. Эмне деп коет? Шапка деп коет, интро деп коет. Видеонун башында там 30 секунд каналдын рекламасы чыгып, анан башталат да. Буну алып салыш керек. Азыр эми бир 10 секунд десек, взрослый тематикадачы. Ну это нормально, наверное. То есть 10 секундта сен уже зрительге теманы берип, интриганы берип коюшуң керек да. 10 секундтун ичинде кызыгып калбаса, зритель дальше уже кетип калат да.
Определенный эмелер бар, түстөр бар, психологияга влияниясы боюнча. Эң мисалы эме тарткан адам сары фон. Допустим, яркий сары фон, бул установлено, что яркий сары фон болсо, бизде баягы зданияларга асып коюп атышат го, продаю дом, андай мындай деп сары. Ошол мисалы башка цветтерден выделяться этет, и адамдын зрачогу бар го, көзү. Ошол расширяется максимально, оказывается, сары, дачы. То есть сары цветти поглощает максимально. То есть эгер сен сары фон жасасаң, сразу выделяться этесиң да башкалардын ичинен. Анан эмоциялар. То есть кадрга адамдын эмоциясын коесуң. Говорящая картина деген прием бар, мисалычы. Жөн эле мисалы бир репортаж алдың бирөөнүч. Жөн эле мындай туруп обычный күлгөнүн коюп койсоң, бул тартпайт адамды. Но если мындай башкача бир эмоцияда турганын, оозу мурду кыйшайып турганын, же жини келип атканын, же өтө каткырып сүйүнүп атканын бир фонун коюп койсоң, это уже о чем-то говорит и заинтригует зрителя. Негизи англисчени билиш керек. То есть англисче болбосо, хотя бы орусча билиш керек да. Только кыргызча контент менен акча табасың, $500, $1000 табасың айына, спокойно табасың. Именно кыргызча мигранттардан тапса болот. Мигрант дегенде эми Кыргызстанда болбогондордон да. Именно аудитория Кыргызстандан көрүлсө, бизде акча жок экен эмедечи. Интернет рекламада жок, даже миллионго. Да, реклама берген адам жок да бизде, к сожалению. Рынок не развит да. Мен өткөндө бир каналды статистикасын эметтик. Примерно ошондой 1 миллион просмотрга где-то бир $25 чөткөн да. Ошол эле Россиядан көрсөң, ошол эле контентти Россияда кыргыздар көрсө, жөн элечи, иммигранттар телефондон эле көрсө, ошол эле миллионго сен, ну, допустим, 10 мүнөттөн кыска болсо ролик, где-то $500 аласың да. 10 мүнөттөн узун болсо, уже $1000 ашып кетет да. Бул кеңештер үйдө отуруп акча табууну каалагандар үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз.